Кесип тандоо ар бир адамдын тагдырын аныктаган өтө жооптуу чечим. Мындай чечимди кабыл алгандан кийин ар бир абитуриент аны кесипкөй адис кылган окуу жайга багытталат. Номер 75 кесиптик лицей дагы мында келгендерден кесипкөй адистерди чыгарууну максаттап келет. Бүгүнкү күндө лицейде куруучу, ширетүүчү, электромонтер, ашпозчу, кондитер адистиги боюнча билим берилет. Кошумча кыска мөөнөттүк курстар дагы бар. Окуп бүтүргөндөр үчүн мамлекеттик үлгүдөгү аттестат, диплом жана айдоочулук күбөлүк берилет. Линейка чогулуштар, ачык сааттар өтүлсүн. Лицейдин мугалимдери окуучулардын активдүүлүгү, сабактар, чарбалык иштер боюнча план менен жумушчу күнүн башташат. Андан соң сабактар өтүлүп, практикалык машыгуулар башталат. Ашпозчу, кондитер адистигине окуган студенттер ар түрдүү шириндиктерди бышырып, көндүмдөрүн арттырууда. Лицей долбоор аркылуу ашканадагы жабдыктарды 2015 жылы алган. Мындагы жабдыктарды азыктар устаттардын көзөмөлү менен даярдалат. Биз мурун нөлдөн баштаган үчүн азыр бардыгы ушулай ысык суу, печкаларыбыз бар, электр пештер, жасоочу столдорубуз, ал эмес идиштерибиз дагы камсыздалган. Ошон үчүн ойлойм, только үйрөнүш эле керек. Кесиптик лицейде сабактар жалпы жана адистиги боюнча бөлүнөт. Мугалимдер окуучулардын деңгээлине жараша иш тутуп, сабакты күнүмдүк пайдаланган заттарды колдонуу менен түшүндүрөт. Мындай кадам окуучулардын дагы кызыгуусун арттырып, өтүлгөн темаларды жеңил кабыл алууга өбөлгө түзөт дешет. Мисалы, балдар 3 түрдүү жол менен кабыл алат да, кээ бирки балага жөн эле теориясын айтып берсең жакшы түшүнөт, кээ бирки балага жазса бала жакшы кабыл алат да, кээ бирки бала көргөндө ошол эсинде калат да. Ошондуктан мен сабакта көбүнчө ошону көргөзмөлүү, анан теориясын кошо айтып берүү менен, жеткирүү менен өткөнү жакшы көрөм. Бизге бардык мүмкүнчүлүктөр, шарттар бар бардыгы. Ар бир кесиптин өзүнүн лаборатория кабинеттери бар. Күндө сабакта биз бир жумада бир жолу обучение сабак коюлат, обучение сабакта монтаждарды үйрөнөбүз. Токторду кайсын булайт, ошолорду үйрөнөбүз. Окуу жайдын компьютердик классы, китепканасындагы китептер ар бир студентке жеткиликтүү. Алыстан келгендер үчүн 105 орундуу жатакана дагы бар. Ал заман талабына жараша оңдоодон өткөн. Ал эми спорттук залда машыгууга, дене тарбия сабактарын өтүүгө болот. Кесиптик окуу жайдын базасында 360 орундуу окуу корпусу, өндүрүштүк окууга ылайыктуу лаборатория жана цехтер бар. Алардын бири ширетүүчү цех болуп эсептелет. Бейөкмөт уюмдардын колдоосунда жабдыктар орнотулуп, формалар берилип турат. Ушул жерде балдарга үйрөтөбүз ширеттин техникасын, ошондой эле кандай кылып бириктирип, кандай кылып металлдарды кескенди, газ менен кандай иштегенди, электр жасы менен кандай иштегенди, ошолорду үйрөтөбүз. Жалал Абад шаарындагы кесиптик лицей 1957 жылы курулуш мектеби болуп түзүлгөн. Ал эми 96 жылы гана 75 кесиптик лицей деп өзгөртүлгөн. Окуу жайда 80 мугалим эмгектенип келет. Алардын ичинен билим берүүнүн отличниктери дагы бар. 9 жылдын базасында и 11 класстын базасында кабыл алабыз. Бюджеттик негизде окушат ал балдар. Өкмөт тарабынан 3 маал ысык тамак менен каржыланат. Биз республикалык бюджеттен жана атайын өзүбүздүн эсебибизден каржыланабыз. Республикалык бюджеттен биздин жакшы окуган балдарга, 4-5 окуган балдарга стипендия дагы берилет. Жатаканабыз бекер болот. Башталгыч кесиптик билим берүү системасына быйыл 80 жыл, ал эми лицейдин 65 жылдыгы. Мааракеге карата окуучулар арасында спорттук мелдештер, майрамдык иш-чаралар уюштурулган. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.